Бул сиздер көрүп турган Токмок шаарындагы сүттү кайра иштетүүчү ири өндүрүшү. Бул жерде 100% органикалык сүт азыктары чыгарылат. Чыгарылган продукция чет өлкөгө 90% экспорттолот. Бул туурасында биз сиздерге бүгүн кенен айтып беребиз. Эфирде бренд Кежи көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Биздин максат өзгөчө менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган ата мекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чыгарылдырылат. Чүй облусунун Токмок шаарында Союз мезгилинде сүт заводу күркүрөп иштеп, анда сүт азыктарынын түрлөрү даярдалып келген эле. Өлкөбүз эгемен алган жылдардан баштап ири өндүрүштөр жоюлууга дуушар болушту. Жакынкы жылдары бул заводко кайрадан оңдук түзөөлөр болуп, кыргыз-түрк биргелешкен эл аралык келишимдердин негизинде түрк ишкерлери аны заманбап нукта иштетүүнү колго алышкан. Осо Моцарелла бул Кыргызстандагы сүттү кайра иштетүү жана сыр өндүрүү менен алектенген ишкана. Мында сапаттуу жана табигый сүттөн сыр өндүрүлүп, Италия технологиясы боюнча продукция жасалат. 2000 квадрат аянтты ээлеген завод Германия үлгүсүндөгү жабдуулар менен жабдылган. Мында жергиликтүү фермерлерден алынган жаңы сүттү кайра иштетип, калкка сапаттуу жана даамдуу сыр продукцияларын сунуштоо башкы орунда турат. Улан мырза, мынакей Токмок шаарындагы бул жаңыдан ачылган 2 жылгадан ашып элем араң эле бул сүт заводу экен. Ушул 100% органикалык сүт азыктарын чыгарган завод экен да. Анан келиңиз, эми иш процесси каерден башталат, кантип чыгарылат, бизди бир сыйра экскурсия кылып тааныштырып чыксаңыз. Биздин заводдун максаты бул деген азыктарды, натуральный продукция 100% дагы азыктарды чыгарганга аракет кылыш үчүн биякта түрк туугандар менен иштешип жатышабыз. Бул Орто Азия боюнча биринчиден десе болот, биздин чыккан азыктарга эчтеке надбавка, эчтеке эме кошулбайт. Биздики основной чыга турганыбыз бияктан сырга басым салышкан, пиццанын сырына. Анан ошого байланыштуу сары майларда, сливочный май ушуларда чыгып турат да. Сүт биздин жумуштун башталышы бул эшиктен, азыр мен ачып көрсөтүп берейин, бияктан биз деген машиналар келип, бул эшиктен баштап сырткы насостон сүт алып, ошол жактан башталат да негизи. Сүт алгандан соң эме кылабыз, анализтерин алабыз. Анализдери дал келип туура келсе биздин соответствие менен. Анда биз сүттөрдү алып туруп бул танктарга алабыз. Бул танктарга алып туруп, бул ар бир танк 5 тонналык танктар. Үчөөтө муздатып турат, 2-3 градус менен плюс менен кармайбыз. Ошол менен биз сүттөрдү топ-топ чогулткандан соң пастеризациябыз бар. Уже процесс башталып турганыбыз. Квалификатор бул фильтрден, будан алып туруп фильтрден өткөзөбүз. Будан. Бул фильтрибиз квалификатор. Кылдарды, ириң, жаман нерселерин баарын, азыктардын баарын алып салат. Жаман, зыяндуу нерселерин бар. Будан чыккандан кийин ал сүтүбүз деген могу биздин мындай айтсам нээси болот, пастеризатор. Бул замандап калган. Бул колдор кишилер иштебейт, только кнопка менен компьютеризация болот. Могу менен биз деген уже градустарын коебуз. Пастеризациялаганда 72 градуска чейин пастеризация кылып туруп, анан резко охладитель бизге канча менен. Мисалы биз бул чандарга сүт айдаш үчүн 32 градус кылабыз да. Ушуну бул сразу 72 градус кылат и какой-то миллисекундта сразу эле 32 градуска чүрүп туруп бизге калган сүт чыгарып алат. Бул эме управлять этебиз да. Бул биздин сепаратор каймагыбыз, саатына 10 тонна чыгара турган сепараторубуз. Бул да автоматика, бияктан управлять этебиз, болду. Каймак чыгат. 100% каймак чыгат. Бул илгери мурун бала кездерде эмелер билесиз да, каймак, домашний каймак ушундай вкус менен чыгат бияктан. О, чакка тосуп алабыз бияктан сразу. Анан кийин бизге положено сырдын биздин сырдын майлуулугу 43% менен чыгарган байланыштуу биз майдын каймактын алып балансировать этебиз. Асайтып туруп, анан могу чандарга, могу резервуар, процесстин резервуарларына үчөөнү алабыз. Буларды 15 тоннага бир иштеткенде бар. Ошону алып туруп, бул анан кийин бул алгандан кийин бияктан уют мая деп коет да түрктөр. Уютканы алып туруп аралаштырабыз, бир нече убакыт күтөбүз. Өзлөрү созревать этип, бышып, өзүнө келгенден кийин анын кесип туруп күтөбүз, анализтерин чыгарабыз. Күткөн соң ушинтип мына бул көрүп атпайсызбы?
ошентип биз деген суусунан бул продукцияны бөлүштүрүш үчүн могу как друшлаг ошо менен бул чандар калабыз. Бул чандар тешиктер менен бар. Бул чандар калып туруп, бияк алып кое беребиз. Жууат экен да, жуусун. Бул эме суусун, сары суусун кетирүү үчүн жууп атат да. Таза суу болуш керек да. Ошондо биз деген pH деген эмес бар. Ошол убактысына келгенде биз ушундай кесип, мында одарышып. Бул одарып кайра кезилген соң суусун баары кетет. Суусун баары кеткенден кийин бир убакыт күтөбүз, анан бышырып баштайбыз буяктан. Биздин сыраварный машинабыз 300 килограммды сразу бышыра алат. 300 килограммды бышырат, буга салабыз. Бул да ушу 70 градус менен бышат. Плавиться этилет, тустарын кошобуз. Анан бул алып келип туруп бул ваннага түшөт. Бул ваннадан бул жуурулат. Жуурулуп туруп, канча жуурулган сайын булар вязкости жакшы болуп эмес болуп. Аяктан чыгып туруп буяка түшөт. Буга түшкөндөн бул формировка уже кетет. Балдар 2 бала туруп, форма 2 килограммдан коебуз, 1-2 этке чыгат. Бул формалар эмес, алып туруп, мында бир күн мында жер залга коюп коебуз. Алып келди, кыздар алып келди, 2 штуктан 4 килограммды сразу бир турайт. Ошондой биз деген бул дагы современный заманбап технология 4 мм кылабыз. Кардарларга жараша. Мисалы, додолор менен иштешип атат, ишектегилер. Алар деген ушу квадратиктерди кичирээк кылып берели дегенче, бакын 4 мм, 3 мм бөлүп беребиз да. Точно бөлөбүз. Мына бул жерге мынакей бүттүбү кыздар. 2 штук салынат, азыр көрсөңүз, тартыңыз. Бул буяктан туралды. Алдынан идиштерге түшө берет да. Уже гранул болуп, калдыктар түшө берет. Калдык эмес, уже готовый майдасы түшө берет. Ооба. Пакеттерге бир маркировка, анан коробкаларга бир маркировка менен. Бул 1 килограммдан болот. 1 килограммдан тура салынат да. Салынгандан кийин бул вакуумный аппарат. 2 түрү бар, бул вакуум кылат, анан чаптайт. Азыр биз буларга деген чаптатып атабыз да. Жана квадратный болгондорго вакуум өтөткенге вакуум тетип койгон аппарат бул. Будан соң чыккандан кийин кыздар келип туруп, инородный вещество ичинде темирлер жокпу, алтын, күмүш нерсенен бар жок болсо, бул ушу аппаратка салынат. Будан таза болсо түшө берет ар жакка. А эгер таза эмес болуп калса, токтоп калат, чыйпылдап калат. Мисалы, алдына мына катып койдук. Токтоду бүттү. Темир бар, знак берет да, болду. Бул 1 мм-ден өйдө эмете берет, тартып берет. Болду бияк. Бияктан чыккандан кийин бул эмеге жүктөп холодильникке алып барабыз да, морозильникке. Булардын Турцияда чоң фабрикасы бар, заводу бар. 1938-жылдан бери иштеткен. Бул эме ошо окшош кылып, как дочерний сыяктуу, бирок бөлөк да бул. Ошолордун главный технологдор келип, бияк келип иштешип атабыз да ушулар менен. Алар айтат, ошол эле сыр чыгат бияктан. Биздин сыр менен сиздердин бияктан чыккан сырдын айырмасы өтө эки башка деп атат дейт да. Эмнесинде, даамындабы? Даамынан башка. Силердики бияктыкы деген даамдуураак болот. Эмне үчүн дегенде, биздин экология, биздин жаратылышыбыз, биздин кайсы уровеньде турабыз, ошонун баары көрсө таасир этет экен да. Чөптөрдөн, ооба. Мал, уйлар. Ошолордун таасир эткен, ошон үчүн буларды өзлөрү да суктанышып атат да. Бияктын даамы бөлөкчө дешепчи. Болбосо ошол эле технология. Ошол эле технология болду. Мен болсо мурунда ушундай кички цехтерде молочный продукцияда иштеп көргөм. Андан кийин ушу жумуш чыгып калып иштеп калдым. Азыр мага оңоюраак болду, жумушка киргени дагы иштеп кеткени ыңгайлуу. Эмне жумуш кыласыз? Мен ушу сырларды алам. Бияка алып туруп, бияка салып. Муну болсо дробить этебиз. Бияка 4 килограмм салынат. 2 килограммдан 4 килограмм ошолат кезилет. Бияка табакка түшөт. Табактан чыгарып эле мондай кылып аралаштырабыз. Жанакындай кесилгендери жакшы майдалансын деп, андан кийин пакеттерге фасовка 1 килограммдык фасовка кылып салабыз. Мындай кылып салабыз. Бул 1 килограмм 5 грамм болуп туруш керек. Ушундай кылып, анан бияка мунусу даяр болгондон кийин бияка беребиз фасовкага. Бияктан
жок, бияка фасовка кылат. Бул болсо биздин эмебиз pH метр деп коебуз. Бул сүттүн биздин кислотный сарп беркилерин карайбыз. Сыр бышырарда ушул менен неме кылат да, даяр болгондо, могунчу кислотный чылдый түшкөндө, ошондо бышырганга даяр болот да. Бул башы айнектен болот, ошонусу да неме менен. Баягы жумуштардын баарын бүттүк, азыр ушул аркылуу неме кылабыз да. Аткарабыз. Бул жака салып коесуң. Бул менен мынтип текшеребиз, ар кайсы жакка сайып. Көрсөткүч канча болуш керек ал жерде норма болсо? Бул норма болсо 5.64 болуп турат азыр. Бул 5.40тан ылдый болсо ошондо уже норма болот да, уже бизге бышырганга уже даяр болуп калат да. Ишкана аймактагы адамдар үчүн жаңы жумуш орундарын түзүп, өлкөнүн азык-түлүк өндүрүшүн өнүктүрүүгө салым кошуп, күнүнө 2 тонна продукция чыгарышууда. Жакынкы убактарда отправка жөнөтө тургандар бияка калтырып коебуз. Булар деген бул чакаларда, булар каймактар. Каймактар эмелери, анализдер туура келгенден кийин биз булар ишетип баштайбыз. Сары май жасайбыз, сливочный май жасайбыз, ошолорду. Азыр биздики даяр сары майларыбыз чакаларда, аларда бир көрүп койсоңор болот. Сливочный майларды мына мындай эмелерде чыгарабыз. Мынайки. Мына мындай кылып чыгарабыз. 83% менен чыгат. 100% натуральный азык бул. Эчтеке добавка жок да. Кошумча жок. Эчтеке жок. Анан бул жанакындай сыр. Экинчи түр кашар деп атпайсызбы? Бул чедердин түрү, чедерли. Бул кичине туздуураак болот, майлуураак болот, белки моцарелладан. Шуну брикет менен вакуумдетип туруп, ушундай менен чыгарабыз биз. Жанакылар драйвленный болгондор 4 миллиграммовыйлар, миллиметровый квадратиктер. Анан мындайларда кылып коебуз да. Эле сурайт 200 грамм, 250 грамм деген болгондор ушуларга мындай кылып берип чыгарып беребиз. Бүт баары биздики сертификат халал жыл сайын текшерип турат. Баары таза, ЭСтики бар. Евросоюзга чыга турган сертификат бар. 3 жылда бир кылып төлөп турушат, жаңыртып турушат. Ошолор менен буюрса иштешип атабыз. Продукциябызга 100% гарантия беребиз. 100% биздики натуральный болгондо. Сары майды маркировка кылып туруп 18 килограммдан фасовать этип коебуз. Булар жаңы баклава жасаган, ошо ойдон кетет. Пока экспортко чыга элек, пока ичибиз делебиз биз. Бишкек менен алып. Бишкекте жаңы туристтик эмелер же ресторандар ушулар сурашат, ошолорго берип турабыз. Маркировкасы менен срок годностьун коюп туруп, чыккан убакыты менен өтүн баарын коюп туруп, ошо менен өтөбүз. Азыркы учурда моцарелла сыры жана башка сүт продукцияларыбыз өндүрүп ички рынокко жеткирүү максатында биз бул заводду түрк мамлекет конокторубуз менен бул ишкананы ачып, иш жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө өндүрүштүн өнүктүрүү көрсөтүлгөн колдоо үчүн Садыр Жапаров башында турган мамлекеттик жетекчилер жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине терең ыраазычылык билдиребиз. Алардын колдоосу менен бул биздин ишканабыз иштеп жатат азыркы учурда. Бул жерде айта кетердичү нерсе, бул мамлекет бизге кандай десем, көп жардамын берип жатат. Мисалы айта кетсем, бул ветеринардык служба, санэпидемнадзор службасы, ошол эле дагы бир топ мамлекеттик ишканалар бизге жардамын көрсөтүп жатат. Чыгарылган продукция учурда коңшулаш өлкөлөргө жана Монголия, Туркияга экспорттолууда. Келечекте өндүрүш көлөмүн арттырып, алыскы чоң өлкөлөргө чыгууга белсенишүүдө. Биздин максат өз күчү менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган ата мекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чыгарылдырылат.